Кечээ 10 августта Бишкек Арена спорт жайында UFC уюмунун мурдагы чемпиону Хабиб Нурмагомедов башында турган UFC уюмунун 49-чу аралаш мушташ спорт түрү боюнча турнир өттү. Мелдешке 28 мушкер катышып, 14 кармаш болду. Анын бир таймашы титулдук наамда өттү. Аталган турнирде Кыргызстандын наамын коргоп, атандашын алгачкылардан болуп жеңген Адис Таалайбек болду. Ал грек-рим күрөшүнөн ММА жаатына 2018-жылы өтүп кеткен. Ошондон бери талыкпай машыгып, жигердүү жыйынтыктарды көрсөтүүдө. Ал эми өтүп жаткан UFC 49 турниринде Таалайбек атаандашын муун ыкмасы менен утуп алды. Это наша общая победа, алга Кыргызстан. Кыргызстандагы универсал клубунун атынан мушташтым. Мага колдоо көрсөткөн баардык байке инилериме ыраазычылык билдирем. Мындан да жакшы жыйынтык көргөзүшүм керек эле. Бирок ушундай болуп калды. Анысына карабай, бул жеңиш мен үчүн абдан маанилүү. Себеби бул жыйынтык болочок спорттогу карьерама жакшы түрткү болот. Хорошо подготовился, но по плану. Ал эми кеченин башкы беттеши Бусурманкул Абдибайыт уулу жана россиялык атаандашы Расул Магомедовго арналган. Спортчулар 5 раунд күч сынашып, толугу менен кармашкан. Соңунда калыстардын чечими менен жеңиш Магомедовго ыйгарылып, россиялык спортчу чемпиондук наамга ээ болду. Бирок Абдибайыт уулу беттештен кийин Eagle FC лигасынын түптөөчүсү Хабиб Нурмагомедовдон реванш кармаш сурады. Белгилей кетсек, турнирге бир күн калганда кыргызстандык мушкер 65 килограммдык салмагын тууралай албай калгандыктан эреже боюнча чемпиондук наамынан ажыратылып, бирок беттешүү мүмкүнчүлүгү сакталган. Бүйүр кызыткан кызуу кармашты көргөнү 3000ден ашык спорт сүйүүчү шаардык муз аренасынын ичин толтурду. Ошондой эле коопсуздукту көзөмөлгө алып, тарбия сакчылары, спортчуларга жана көрүүчүлөрдүн саламаттыгына кам көрүп, мед кызматкерлери жана өрт өчүрүү кызматтары өз ордунда кызматтарын өтөштү. Жанар Эсенова, Келдибек Уланбеков, СТВ.